айыздын намазын Аллах Таала кабыл кылбайт. Жоолук салынмайча, башкача айтканда хижаб киймейинче дейт. Хайыз дегенде балига, балагатка жеткен дейт. Башкача айтканда кыз балагатка жеткенден жоолугун салып намазын окуш керек деген маселеде. Демек, кыздын балагатка жетүүсү бул хайыз менен белгиленет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ла яқбалуллаху салата хаизин деди. Балигатин деген сөз. Балагатка жеткен кыздыгын, демек жоолугун салып намазын окушу керек дейт. Бул хадисти имам Абу Дауд өзүнүн Сунан китебинде, имам Ибн Мажа өзүнүн Сунан китебинде, жана имам Тирмизи рахматуллахи алейхи өзүнүн Жами' китебинде ушул хадисти алып келип, имам Тирмизи хада хадисун хасанун, бул далилге жарай турган хасан хадис деп айтат. Экинчи кан үчкө бөлүнөт дедик. Биринчиси хайыз деп түшүндүрдүк. Андан экинчиси истихадатун, бул оору себептен келген кан. Буга эч кандай шариаттын өкүмү жүрбөйт. Башкача айтканда намазды токтотпойт, аялга жакындоону токтотпойт, орозону да токтотпойт. Бул оору себебинен келген каз. Ошо истихадату хуа дамул хариджу минал фарджи дунар рахим. Бул хайыз истихада деген кан кандай экен десе, хуа дамул харидж минал фардж, жыныстык мүчөдөн гана чыккан кан экен, жатындан эмес. Хайыз бул жатындан чыгат. Демек, истихада бер жактан болгондон ал мурду канагандай эле, колу канагандай эле өкүм болот экен дагы. Анын канаса жуунуп, же болбосо тазаланып алып намазын окуй берет. Үчүнчү кандын аты нифасун. Бул төрөгөндөн кийин не хуа ма яхруджу минал валади ау акибаху. Ал нифас деген кан бала менен кошо чыккан, төрөлүп атканда ошол кан, же болбосо бала төрөлгөндөн кийин чыккан кан, бул айыз каны болот. Аны дагы окуп өтөбүз. Бул 40 күнгө созулат. Эми айыздын эң көп убакыты жана эң кыска убакыттары жөнүндө баяндап, ва акаллул хайзи саласату айямин ва лаялиха. Айыздын эң азы 3 күн 3 түн. 2 күн бирөө хайыз көргөн болсо, же 1 күн хайыз көрсө, бул жөн эле истихаза жана оору себебинен келген кан, намазды эч нерсени тыйбайт. Демек, хайыздын эң азы 3 күн 3 түн экен. Ва аксаруху, анын эң көбү ашаратун билаялиха. 10 күн түнү менен кошулат. Демек 10 күндөн кийин өтүп кетип дагы кан келе берсе, жуунуп туруп намазын окуй берет. Демек ал истихаза оору себебинен экен. Көбү 10 күн, азы 3 күн 3 түн. Андан азы хайыз эмес.